Бұл жер Қарабора району, азыркы Айтматов районунун Шекер айылында. Айтматовдун кичи мекенинде Чыңгыз ааламы деген комплекс. Талас областында өтө турган эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Таласта кооздоо, көрктөндүрүү жана инфраструктураларды өнүктүрүү боюнча саамалык пландуу иштер жарыяланып, анан ушунун баардыгы курулуп атыптыр. Мурда бир чала жасалып, анан Чыңгыз Ордо деп коюлат деп, анан азыр кийин анан чала бучук бир акча желип кеткенби, иш козголуп ушундай бир нерселер болгон дейт. Анан өткөндө келгенде эстелиги жок эле. Азыр эстелик пайда болуп калыптыр. Жакшы. Жакшы эстелик экен. Анан ушу бул жакта кандай болуп атат болду экен деп, бул жерде чоң аллея болот окшойт чамасы. Абдан иш активдүү эле жүрүп атыптыр. Буюрса эгемендик күнүнө карата кулп уруп, сонун болуп, көркү ачылып, келбеттүү, көрктүү Таластагы бир мындай бир адамдар зыярат кыла турган туристтер келип, Айтматовдун киши мекени экен деп, баягы КМШдан келген туристтер, Чыгыш Европадан Айтматовдун чыгармаларын окугандар келип ушундай зыярат кыла турган бир жакшы жер болчу да экен. Чикебиз балпайып ушундай ойлуу отурат. Эстелик жакшы жасалыптыр. Бети мындай детально окшош болбоптур, бирок жалпы чертасы окшоштуктар бар. Жакшы. Тигил жакта тигиндей бир отургучтар жана андай бир эмелер салынат окшойт. Бул чоң мындай бир. Бул жерде жана андай бир не деп коет, арена ушундай болот окшойт да. Иштер кызуу жүрүп атыптыр буюрса. Эгемендик күнүнө карата абдан чоң иштер бүтчүдө экен. Талас областынын жетекчиси, президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин баштаган иштери, пландар аябай көп экен. Буюрса иш жакшы жүрүп атыптыр. Эгемендик күнүн жакшы өткөрүү ушинтип ушунакай ачылыш болот экен буюрса. Ошол иштерди көрүп, сүйүнүп жүрөм азыр.